Ош шаарынын бир канча аймактарында жылуулук берүү үзгүлтүккө учурайт. Жылуулук камсыздоо ишканасынын маалыматында эртеменки саат 6:00дөн 7:00га чейин, ал эми кечкисин 18:00дөн 19:00га чейин өчүрүү каралган. Бул убакытта өчүрүүнүн башкы себеби электр энергиясын пайдалануу жогорку чекке жетет. Мындан улам авариялык кырдаал түзүлүшү мүмкүн. Ушул тапта 90 откана болсо, анын 12синде өчүрүүлөр болот. 1 саат чектөө болгону менен калыбына келиши бир топ убакытты талап кылат. 1 саат өчкөндө эгер ошол трасса деп коет, баягы үйлөргө чейин жеткирүүчү трубалардын баягы узундугуна, жакындыгына, узактыгына байланыштуу да. Эгер узагыраак болсо, мисалы үчүн саат 7де өчкөн болсо, 10дордо калыбына келет. 58-60 берип аткан болсок, эгер баягы узагыраак жайгашкан болсо трассалары, анда ошол 30-35 градуска чейин төмөндөйт жылуулук. Ал эми жакыныраак болсо, ошол эле 60 градустан бир 40 градуска чейин төмөндөйт, калыбына бир 2 саатта келет. Ал эми узагыраак болгондордуку 3 саатта калыбына кайра келет да жылуулук. Жылуулуктун чектөөгө алынышы кала тургундарын түйшүккө салууда. Температура дагы төмөндөсө, калктын аярлуу катмары кыйынчылыкка туш болору турган кеп. Эми мындай суук мезгилде үзгүлтүккө өчүрөлсө жарандарга кыйын эле болуш керек. Мен өзүм деле домдо турам, азырынча өчүрүлө элек, бирок эми өчүрбөй эле койгон жакшы го дейм. Эми баары эле саар ишке кетет, кечинде келет. Мындай караганда бир жагы туура, бир жагы туура эмес. Бирок эми шартка байланыштуу ошондой болуп аткандан кийин эми көнүшүбүз керек да ошого делечи. Эми туура эмес да, эртели кеч өчүрө берсе, жаш балалуулар бар, оорулуулар бар. Эми билбейм эми кандай өкмөт кандай эконом этип атат. Үзгүлтүккө учуратпай эле жөн эле жаап турса жакшы болот эле да эми. Домдо тургандарга кыйын. Мен каршымын. Себеп дегенде бул жерде бардыгы эле көмүр жага бербейт да. Кичинекей наристелер бар. Аларга электр энергиясы болбосо, бул аябай кыйын болот го дейм шаардагыларга. Эми айылдагылар туура ал жерде отун бар, көмүрү бар дегендей. Бирок шаардыктарга бул маселе аябай көйгөй жаратат. Берилиш керек менимчечи. Жылуулук камсыздоо мекемеси чектөө кайсы убакытка чейин болоорун ачыктай элек. Качан гана электр энергиясына болгон таңкыстык жоюлганда маселе чечилиши мүмкүн. Нургелди Каныбек уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.